Biz азыр 2800 бийикте турган Чапчыма аш устунда турабыз. Тагыраагы мына артында турган Алабука Чаткал районунун өтүүчү унаа жолу. Бул жол буга чейин бир дагы оңдолгон эмес. Эми ал күндөр артта калат. Анткени өткөн жылы 100 чакырым жолду оңдоо боюнча мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнүп, реконструкция иштери башталган. Учурда жумуштар кызуу жүрүүдө. Алабука Чаткал унаа жолунун эскилиги жетип, көп жылдар бою түйшөлткөн маселеге айланган болчу. Бул боюнча эки райондун эли бир топ жолу жогору жактагыларга кайрылышкан, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Алабука Жаңы Базар Киров жолунун оңдоо иштери башталган. Жалпы 100 чакырым жолго асфальт басылат. Учурда 0-дөн 17 чакырымга чейин асфальт басуу жумуштары аяктап калган. Мына биринчи выравнивающий слой деп коет, ошону басып атабыз. Мына үзүлүү эмгектин бар жайында. Бул жерде азыркы учурда 6 экскаватор, 4 погрузчик, 15 хова шахман иштеп атат. 2 жанагыбыз бар, асфальтоукладчик бирөө бар. Ошо иштеп атабыз. Кудай кааласа ошол жакшынакай кылып бүтүрөбүз деген ойдобуз. Асфальт өзүбүздүн асфальт заводубуз бар 3. Азыркы мезгилде өзүбүздүн ошол Кызыл Токой айылында жайгашкан. Ошол асфальт заводубуздан ташып атабыз. Ал эми жолду долбоордо көрсөтүлгөн мөөнөттө бүткөрүү максатында 4 бөлүктө жумуштар жүргүзүлүп келүүдө. Алабука жагында асфальт басуу жүрүп жатса, Чаткал тарапта шагылдарды төгүп тегиздеп асфальтка даярдоодо. Биз азыр 75-тен 100 километрге чейин аралыкта турабыз. Учурда асфальтынга жолдун кенендигин чыгарып, алдын тегиздеп, асфальтты басканга даярдык иштери жүрүп атат. Жалпысынан азыр бул участокто 40-ка жакын адам эмгектенип атат. Техникалар жетиштүү, Кудайга шүгүр. Азырынча эч кандай немелер жок, баары жетиштүү. Андан сырткары баягы суу түтүктөрүн коюп атабыз суу өткөн жерлерге. Жолдун курулушунун жалпы сметалык баасы 4,5 миллиард сомду түзөт. Буга чейин аталган унаа жолу 4 категориядагы жол болуп келсе, реконструкция бүткөн соң 3 категориядагы жолго айланат. Бул деген сөз жолдун кенендиги 15 метрге чейин болот, асфальттын кенендиги 7 метр болот, асфальттын калыңдыгы 12 сантиметр болот. 2 слой асфальт басылат, 5 метр, 5 сантиметр өзүнчө, 7 сантиметр өзүнчө, 12 сантиметр болуп калыңдыгы асфальт салынат. Эки районду бириктирген жолдун жакшы эместигинен экономикага, туризмге кедергисин тийгизип келген. Эми ал көрүнүштөр артта калып, тоолу келген Чаткал районуна ар тараптан экономикалык жолдор ачылмакчы. Жолдун оңдолушу Эңириде элеттиктерди кубантууда. Жол өтө начар болчу. Чаң мисалы үчүн, же болбосо ходойго да өтө зыяны көп болчу. Мисалы үчүн бир жылда 2 жол ходой жасачу элек. Эми Кудайга шүгүр, может 2 жылда 3 жылда жасап калабыз. Элге анчалык экономика жактан жакшы болду да. Азыр Кудайга шүгүр жакшы эми. Азыр буюрса жакшы. Бийликке рахмат. Чаткалда баары кымбат. Продукты кымбат, бензин кымбат, баардык нерсе кымбатчылыктын себеби жол болчу да. Эгер бул жол оңоло турган болсо, Чаткал району үчүн абдан чоң экономикалык жактан чоң пайда алып келет да элдин жашоосуна. 4,5 миллиард сом каралды да ушул жолгочу. Ушунун ордуна эмне деген объект, эмне деген мектеп, бала бакча көптөгөн көйгөйлөр чечип койсо болмок. Бирок жол начар болсо, алар эч кандай орун эмес. Ошон үчүн азыр өлкө башы тарабынан туура чечим чыгарылып, ушул жол биринчи орунга коюлуп, жол башталып атат да. Чаткал эли абдан кубанычта да. Аталган жолдун курулушун жагалмай жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүп келүүдө. Жолду толук бүткөрүү мөөнөтү 2025-жылдын июль айына чейин белгиленген. Ильяс Турдубай уулу, Манас Назаров, Жалал Абад облусу.